Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым, бүгүн мен силер менен жүз көрүшүп сабак өтүүнү чечтим. Бүгүнкү онлайн сабагыбыздын темасы борбордук жана түштүк чыгыш Европа өлкөлөрү 9-класс соңку тарых. Мындан алдыңкы онлайн сабагыбыздын темасы Батыш Европа өлкөлөрү болгон. Анын сабактын аягында мен силерге тапшырмаларды бергенмин. Ошол тапшырмалардын дагы деле силерден күтүп жатам. Мен бул теманы силерге кыскача жана түшүнүктүү кылып түшүндүрүүгө аракет кылам балдар. Анткени бул тема өтө 10 мүнөт гана убакыт берилет экен. Бул программада силер менен жүз көрүшүп сабак өткүм келгенде. Демек, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин чыгыш Европа деген түшүнүк пайда болгон. Чындыгында ага борбордук жана түштүк чыгыш Европа өлкөлөрү кирет. Алар Германия, Польша, Венгрия, Чехословакия, Югославия, Болгария, Румыния, Албания. Экрандан көрүп тургандай балдар, силер ошол эле ушул өлкөлөрдүн согуштан кийинки өнүгүүсүн 3 этапка бөлүп кароого болот. Ошол 3 этапты жазып койгон. Ошол этаптарды видеону токтотуп жазып аласыңар деген ойдомун. Согуштан кийин дүйнө капиталисттик жана социалисттик болуп 2 лагерге бөлүнүп калган балдар. Эсиңерде болсо 1945 жылы Фултон шаарында Улуу Британиянын премьер-министри Черчилл темир көшөгө деген фразаны биринчи жолу колдонгон. Анда дүйнөнү силер 2-ге бөлүп темир көшөгө тартып койдуңар деп СССР деген мамлекетте күнөөлөгөнүн билесиңер. Демек балдар, капиталисттик өлкөлөр картада көк түстө берилип турат. Капиталисттик өлкөлөр 1949 жылы НАТО Түндүк Атлантика согуштук бирикмеге биригишкен. Картадагы көк түс НАТОго бириккен өлкөлөрдү көрсөтүп турат. Маршалдын планы деген план балдар Америка Кошмо Штаттарынын Европадагы мамлекеттерге согуштан кийин экономикалык жана каржылык жардам берүү үчүн программасы. Бул программанын Маршалдын планы деп аталып калган себеби Американын өкмөтүнүн Маршал деген кишинин атына аталган. Ал эми социалисттик өлкөлөр 1955 жылы Варшава келишими деп аталган аскердик согуштук бирикме түзүшкөн. Картада кызыл түстү берилип турган өлкөлөр бул Варшава келишимине кирген өлкөлөр. НАТО бүгүнкү күндө дагы өзүнүн жашоосун сүрүп келатат балдар. Ал эми Варшава келишими бүгүнкү күндө жок. Сүрөттө силер Потсдам конференциясындагы экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңген өлкөлөрдүн Германиянын тагдырын чечип аткан сүрөтүн көрүп турасыңар. Потсдам конференциясы 1945 жылы 17 июнда болгон. Мына ушул конференцияда Германиянын тагдыры чечилген. Ал Германиянын аймагы 4 оккупациялык зонага бөлүнгөн. Аларды кимдер бөлүп алган? СССР, Улуу Британия, Франция, АКШ. Картада көрүнгөндөй аймактарын түстөр менен берип койгон. Ал эми Берлин шаары дагы 4 зонага бөлүнгөн. Бул жерде маанилүү окуяларды дептерлериңерге түшүрүп аласыңар. Демек балдар, Германия 2-ге бөлүнүп, Германиянын батышында Германия Федеративдүү Республикасы түзүлгөн. Бул 1949 жылы 7 сентябрда. Германия Федеративдүү Республикасын негизинен Америка, Улуу Британия, Франция көзөмөлгө алган. Ал эми Германиянын чыгышында 1949 жылы 7 октябрда Германия Демократиялык Республикасы түзүлгөн. Германия Демократиялык Республикасын СССР көзөмөлдөп турган. Негизинен ГДРдин абалы өтө оор болгон. Анткени балдар, тынбай советтик армияга каршы массалык чугуулар болуп турган. 1953 жылы 17 июнда Берлинде, Лейпцигте, Герлиц деген шаарларда массалык чугуулар болуп, аларды советтик аскерлер тарабынан басылган. Батыш менен чыгыш Германиянын элдери бир эл болгондуктан негизинен Германия Демократиялык Республикасынан Германия Федеративдүү Республикага тынбай агылып качуу, көчүп кетүү болуп турган. Ошого байланыштуу Берлинде балдар сүрөттө көрүлүп тургандай бетон менен бийик кылып дубал урулган. Мына ошол дубал 1961 жылы курулуп, бул дубал тарыхта Берлин дубалы деп аталат. Берлин дубалы
1989-жылга чейин өкүм сүргөн. Андан негизинен балдар ГДРден ГФРге 2 миллионго жакын адам качып өткөн. Кийинчерээк буга дагы 350 миң адам кошулган. ГДРдин түзүлгөндүгүнө 7 октябрда 40 жылдыгын өткөрүүгө каршы уюштурулган демонстрацияда күч менен басылган. Натыйжада ГДРде Бархат революциясы башталган. 1989 жылы 9 ноябрда Берлин дубалы кулаган. 1990 жылы 3 октябрда ГДР менен ГФРдин биригүүсү жөнүндө келишимге кол коюлган. Бул Германиянын тарыхында өтө маанилүү окуясы болуп эсептелинет. Сүрөттө көрүп тургандай балдар, немец Германиянын элдери мынтип чыгып алып, колдоруна ар кандай куралдарды, балта жана ошол куралдарды алып, Берлин дубалын талкалап жаткан сүрөтүн көрүп турасыңар. 1947 жылы СССР тарабынан Коминформ түзүлгөн. Бул коммунисттик жана жумушчу партиялардын маалымат бюросу. Ал негизинен иш Москвада жүргүзүлө баштаган. Буга Болгария, Югославиянын жетекчилери Димитров менен Йосиф Броз Тито, бул Югославиянын жетекчиси, сүрөтүн көрүп турасыңар. Өлкө ал Коминформго кирүүнү каалабай өздөрүнчө Чыгыш Европа конфедерация түзүүсүн сунуш кылган. Бул Сталинге жаккан эмес, натыйжада Сталин менен бул өлкөнүн жетекчилеринин ортосунда чатакташуу болгондагы Сталин Титону буржуазиялуулчулдугу менен күнөөлөп, анын бийлигин кулатууну күттөгөн. Ал эми Болгариянын жетекчиси Димитров Сталин менен Москва шаарында жолугушуп, андан кийин чыккандан кийин кандайдыр бир кызыктуу белгисиз себептер менен каза болгон. Ошондой эле Венгриянын жаңы жетекчиси Нат дагы өлкөнү Варшава келишиминин чыгууга үндөгөн. Натыйжада Венгрияга советтик аскерлер Будапештке басып кирип, Натты кармап, кийин дарыга асылган. Жаңы ордуна келген Янош Кадыр советтик саясатты жүргүзгөн. Ошондой эле Албаниянын жетекчиси Энвер Ходжа, сүрөтүн көрүп турасыңар балдар, бул дагы Сталиндин керт башына сыйынуучулукту айыптаган. КПССтин 20-съездинин чечимине нааразы болуп, СССР менен бардык дипломатиялык мамилелерди бузууну каалаган. Энвердин жеке башкарысы өлкөнү оор абалга алып келген дагы. Бул 90-жылы Албанияда улуттар аралык чыр-чатакка алып келип, бул өлкөнү аябай алсыратып салган. Ошондой эле балдар Чехословакия өлкөсүндө жетекчиси Александр Дубчекти көрүп турасыңар балдар. Чехословакияда дагы адамгерчиликтүү социализмдин куруу программасын иштеп чыгышкан. Советтик тарап Варшава келишиминде өз тарапташтарын пайдаланып Чехословакияга басып кирип, социализм менен капитализмдин күчтөрүнүн тең салмактуулугун өзгөрбөшү Брежнев доктринасы деп аталат. Советтик армиянын Варшавага басып кириши тарыхта Прага жазы деп аталат. Ал эми Польшадагы көз карандысыз тилектештик профсоюз уюму балдар, бул сабакта аябай шашылыш түрдө айтканымдын себеби мүмкүн бул жерлерди өзүңөр жазып аласыңар деген ойдомун. Бул жерде Николай Чаушевский турат, бул Румыниянын жетекчиси. Лех Валенса, бул Польшадагы Польшанын жетекчиси. Югославиянын абалы өтө оор болгон балдар. Тито өлгөндөн кийин бул жерде Сербиянын таасири күчөй баштайт. 91-жылы Югославия ыдырай баштайт. Анткени Хорватия менен Словения бул Югославиянын курамынан чыгып кетет. 92-жылы Босния менен Герцеговина өзүнүн көз карандыгын алат. Сербия менен Черногория Югославия Федеративдүү Союздук Республиканы түзүшкөн. 92-95 жылдары Югославияда бүткүл коомчулуктун дүйнө жүзүн көңүл бурган хорваттар менен мусулмандын ортосунда күрөш чыккан. Косоводо сербтер менен албандардын ортосунда кагылышы болгон. Буларга АКШ аралашкан. Балдар, үйгө тапшырма. Төмөндөгү суроолорго жооп бересиңер. Андан теманы окуп, толугу менен конспектини дептерге түшүрөбүз. Көңүл бөлгөндөрүңөргө чоң рахмат. Дагы кийинки онлайн сабактарда көрүшкөнчө саламатта болгула.